Урматтуу Алмаз Акымжанович, менин дарегиме бир топ каттар келди эле Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүнүн тургундарынан. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, Жоош айыл өкмөтүндө кургак учукка каршы бөлүм болгон. Ал жердечи, ал жер 40 орундуу болуп, ушул күндө толук кандуу иштеп келген. Бирок мына 2024-жылдын 1-мартында Саламаттык сактоо министрлигинин токтомунун негизинде ал ишкана оорукана жабылып, жумушун токтотуп, азыркы күндө ал жерде 40-ка жакын дарыгерлер иштечү, эч кандай действие болбой токтоп турат. Эми аны өзү негизи бул 2026-жылга чейин иштеш керек эле. Министрлер кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы 119 токтомдун негизинде жалпы бир кургак учук 4 программасынын алкагында 2026-жылга чейин белгиленген болчу, бирок кандайдыр бир себептер менен өзгөртүүлөр болуп жабылыптыр. Азыркы күндө эми аны Саламаттык сактоо министрлиги тиешелүү, керектүү жактарга которсо керек. Ал эми азыркы күндө ошол жердеги здание бош турат. Бардык шарты бар. Эл аралык уюмдар тарабынан ремонт болгон. Эми ал жерде адамдардын санынын көптүгүнө байланыштуу жок дегенде ошол кардиология бөлүмүн, неврология бөлүмүн реабилитационный центр кылып ачышып, толук кандуу иштетсек жакшы болот да. Ошону бир өзүңүз протоколдук тапшырма берип, көзөмөлүңүзгө алып, саламаттыкты сактоо министрлиги менен байланышып, ошону чечип берсеңиздер. Эми даяр здание турган болсо ошону пайдалансак. Аппарат, тийиштүү комитеттерге протоколдук тапшырма бериңиздер, депутаттын талабын.